Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Бүгін сіздер менен Алла насип кылса ата-эненин акысы жөнүндө сөз кылабыз. Себеби ата-энеңди сен сыйлабасаң, Алла айтат, мен сыйлайм дейт. Аллах субханаху ва тааланын даргөйүндө ата-эненин даражасы ошончолук улук, бул капырга унуттуруп коет дейт ошол жерде ата-энесин. Айттырбайт дейт ошол жерде. Мен ордума ата-энем тозокко кирсин дагы мен тозоктон кутулайын деп айттырбайт дейт. Ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла, ошондо силердин балдарыңар силерге жакшы мамиле кылат дейт. Бир ата-эне балдарына карата аша чаап кетип атат экен. 7 жыл мени алдап жүрүштү дейт, ата-энем дейт. Ата-энесинин акысына киргенде капыр болбойт, бирок күнөөсү ширк даражасында оор болот деген сөз. Эгерде ата-эне күнөөгө оңдоп аткан болсо, жок, ал жерде ата-энеге эмне кылбайт, моюн сунуп болбойт. Капыр болгон ата-энеге дагы сен аларды багууга милдеттүүсүң. Аларга кайрылганда, алар менен сүйлөгөнгө, аларга кыйкырып сүйлөбөйсүң. Булардын баары арам. Алла Тааланын ыраазылыгы ата-эненин ыраазылыгына байланган. Алла Тааланын наалаты ачуусу ата-эненин наалаты ачуусуна байланган. Ар бир көз карашы үчүн кабыл болгон ажылыктын сообу берилет дейт. Атаке, энеке деп айтыш керек дейт. Тамактанууда, ичүүдө, отурууда, басууда, сүйлөөдө эч качан алдына өтпөйт дейт.